Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Шашылыш билдирүү. Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келип, ИИМде сурак берип жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келип, ИИМдин башкы тергөө башкармалыгында сурак берип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ташиев Кыргызнефтгаз боюнча суралып жатканы айтылды. Камчыбек Ташиевдин тарапташтары анын Кыргызстанга кайтып келгенин BBCге ырасташты. Өткөн аптада Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшырган, андан көп өтпөй эле ИИМге сурак берип чыккан. Уулу Таймураз Ташиев дагы Кыргызнефтгаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча суракка чакырылган болчу. 57 жаштагы Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун досу, саясаттагы тандемдеши катары мамлекетти башкаруу, чечим кабыл алуу ишине түздөн-түз аралашып келген. Meni hech kim ko'rsata olmaydi. Meni ko'rsatküчө men аны колун сындырып коём. Ташиевтер шакарап май саттырууга аргасыз кылган. Президенттин маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Кыргызнефтегаздагы Ташиевтер аралашкан коррупциялык схеманы түшүндүрдү. Анын айтымында Кыргыз Petroleum Company чыгарган күйүүчү май экс-чекстин жакындарына таандык компаниялар аркылуу башкаларга сатылып, негизги киреше мамлекетке эмес, алардын капчыгына түшүп турган. Алар АИ-80 бензини жана дизель ички рынокто колдонулбаса да, жергиликтүү эки компанияны мажбурлап алдыртышканы айтылат. Аргасыз алган ишканалар сапатсыз майды Россиядан келген жогорку стандарттагы күйүүчү отун менен аралаштырып элге сатышкан. Орунбеков мындай майды шакарап деп коюу шаарын белгилеген. Саламу алейкум. Ситуация негизичи оорлолуп турат да. Билген түшүнгөн кишиге ошондуктан президентти колдоп коелу, колдоп ал кишиге деле азыр оңой эмес да. Негизи ким ответственный жумуштарда иштеп көрсө билет, ответственность любой жерде чоң да, а тем более кил деген өлкө башкарыш оңой бекен. Ташиевдин суракка келгенинин себеби айтылды. Ал учурда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына кирип кеткен. Маалымат булактардын айтымында мурдагы чекист эки иш боюнча күбө катары суралууда. Маалыматы жок адамдарыбыз бар да эми ар кандай себептер менен. Алар абдан көп. Алар баягы бизнесмендерди камаса, соттосо, мүлкүн тартып алса кол чабып атпайбы? Бирок алар орусча айтканда өзлөрү отурган бакты өзлөрү кыркып атат. Анткени ал бүгүн кол чабып аткан менен эртең алар жакырчылыкка кирет. Эртең ал мамлекетте салык түшүп кетет. Эртең ал мамлекеттен бизнесмендер качып кетет. Эртең ал мамлекет бизнес кылууга ыңгайсыз шарт болуп биз Афганистан, Африкада болгон мамлекетке кирип кетебиз. Антип кол чаба берсекчи, мына байды соктуң, байды талкаладың, мүлкүн тартып алдың деген. Ал бүгүн балким бир күн аш болор. Ошонун мүлкүн алып жеп коюш. Бирок келечекте бизнес өнүкпөгөн мамлекет түптөн түз жакырчылыкка барып такалабыз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden jardam surap kayrılıp жатабыз. 3 баланын энесимин. Oğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын Кыргыз элим. Balama 5 сом olsa da жардам бериңиздер, жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Камчыбек Ташиевке дароо Оскар сыйлыгын бериш керек. Мынчалык актерду, мынчалык саясатта жүргөндөрдүн арасынан баягы элдин сезимине ойногон адамды мен кыргыз саясатынан жолуктура элекмин. Эмне себептен дейсиңер? Мен күнөөрүндү билбейм же ыйларымды билбейм. Себеп дегенде кече күндөн бери Кыргызстандын интернет айдыңында чачы агарган, сакалдары агарган, бетин бұрыш басқан, аябай бир кыйналып, бир азап тартып аткан
Камчыбек Ташиевдин сүрөтү тарап атат. Бир ай мурда эле күпүлдөп, бир ай мурда эле укмуш куландайын соо жүргөн адамдын мынчалык карып, мынчалык арып, мынчалык болуп кетиши мындай физикалык жактан дагы башка жагынан да мүмкүн эмес. Себеп дегенде Камчыбек Ташиев жакшы кароодо, албетте. Жакшы медицина, Германияда дарыланат. Жашаган жери Испаниянын Барселонасы дешип атат. Байлыктары болсо эбегейсиз, бардык шарттары бар. Жейин дегенин жейт. Массаж алам десе массаж алат. Басам десе басат. Эс алам десе эс алат, уктайм десе уктайт. Ооба, азыр анын үстүнөн кыйын күндөр болуп атат. Бирок мынчалык деңгээлге түшүп, бул тиги баласынын аккаунту аркылуу таратып, фейктер менен баягы элдердин жалоорутуп, баягы кыргыз эли аябай айкөл, кечиримдүү эли болот эмеспи? Ошол элдин сезимине ойноо аракети болуп атат да. Муну аябай жакшы мындай бааласаңар болот. Камчыбек Ташиев буга окшогон трюктарды буга чейин да жасап келген. Бийликте жок жүрүп калганда жана чуук менен суузакта өрт өчүрүп, аябай бир элге жакын адам катары өзүн көргөзгөн. Анан бир жолу дагы сакал мурут коюп алып, урматтуу президент Садыр Жапаровду бошотуп коюңузчу деп Сооронбай Жээнбековго кайрылып, анан калп эле көзүнө жаш алып, анда да бир өзүнүн актёрдук чеберчилигин укмуш көрсөткөн да. Ошондуктан мындай учурлары көп да. Эми санай берсең көп көпүлдөп. Бир карасаң, укмуш ушундай өзүнүн башына кыйынчылык түшкөндө, байкуш, ушунчалык бир жумшак адамдын кейпин кийип калат да. Ал эми бийлиги колунда болгондо көпүлдөп, кимге барып, баягы обурулуп, кимге барып атырларын билбей калат. Ошол туугандар. Мен ошону айтып коеюн дегем бүгүн. Адам физикалык жактан ушунчалык тез өзгөрүп кетеби? Бат эле чачы агарып, бети буруш басып кетеби? Камчыбек Ташиевге окшогон аябай жакшы шартта жашаган адамдардын комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, группаларга бөлүшүңүз. Биз дагы көптөгөн кызыктуу маалыматтарды ушул каналда чыгарып турабыз. Биз менен болуңуз.